Demek mümkün bolsa kol көтөрбөсөк, başka жол менен тарбияласак. Кече эле Асылбек Жодонбеков мен коллегам айтып атат, бул кол көтөргөндүк başka жол ыкмалар түгөп калганда, бул акыркы ошол өзүбүздүн немебиз дейт да, ыкмабыз. Başka эч нерсе колдон келбей калганда кол көтөрсөк, демек ошо бул жеңилгендин белгиси. Азыр эми мына бир-эки идеялардан эме адабияттан келтирейин да, кийикисин астына өткөзө берсеңиз, мына жерде. Бул баарыңыздарга белгилүү киши, Бул кинодан алынган ак кеме. Бул Оразкул. Оразбек Кутманалиев айтып атышат, Баткенге барганда, ошол жердеги Баткендеги биздин жердештери, туугандарыбыз аны керек болсо төпөштө урушкан экен. Себеби ушундай ролду аябай жакшы ойногон да, өзү жакшы эле киши го. Бул ролдо бунун эмеси, бул өкүнүчтүү каарман, терс каарман. Өзү балада болбой калат, анан аялын күнүгө төпөштөйт, же болбосо өзүнүн алын ошо аялынан чыгарат, башкаларга алат, ичимдикке берилет. Демек бул мындай ийгиликке жетпеген терс каарман да. Ушуга окшогондор өрнөк болбосо кийин атага дейт. Божомол менен статистика менен мындай булагын кечирип коесуздар, дайыма булагын көргөзөт элем, ушундай жерде жок болуп калыптыр. Божомол менен 80% эркектер ата болушат экен. 80%. Калгандары ар кандай себептер менен ата же боло албайт, же болгусу келбейт, ушундай эркектер да бар да. Бирок карагыла эми. Ошол ата болууга канчалык жаш жигит даяр. Канча жашында ата болууга даяр болот. Тилекке каршы бул менин көз карашым жана менин байкашымда, кээде өзүңөрдөн эле мында замандаштарын карасаңар, 20да, 21де, 22ге чыккан бала сүйүп калат. Анан ата энесине эптеп белги берет, мен үйлөнүшүм керек. Үйлөнбөсөм ушу кызым турмушка чыгып кетет. Макул үйлөнсүн, ата энеси жардам берсин. Бирок үйлөнгөнгө макул, үйлөнгөнгө даяр. Бирок ата болууга даярбы, даяр эмеспи? Бул башка чоң маселе да. Өзү эми баланы төрөтүп коюш колунан келе берет. Буну биологиялык ата деп коет, да? Биологиялык ата болуу, бир перзентти жаратып коюу, ал эми мындай физикалык жактан ал кудуретти ошо Кудайым берген экен. Бирок ошол төрөтүп койгондон кийин ошо балага достойный болуп туруп ата эне болуп берүү бул такыр башка экен да. Ошого даяр болуш керек экен адам. Кээде даяр болбой баланы кыйнап койгонубуз ошол менен болот, байбы? Баягы балага даяр болбой. Мындай бул Ричардсондун ою боюнча аталар дейт, жөнөкөй биологиялык атадан социалдык атага өтүш керек дейт да. Бул айтайын дегенибиз, тилекке каршы кээ бир аталар ошо биологиялык ата менен чектелип калып атат да. Керек болсо мен байкап калып атам, кээ бир аталардын үйүнө барсак, мен тааныган эле тилекке каршы үйүндө эмди ичимдик ичкен болсочу, өзгөчө. Же ичпесе деле, азыр суукта эми бир жерде отурат да, печкасын жагып коюп. Ошол жерде отуруп алып, кичинекей баланын жанында тамеки чеккен ата-энени да көрүп калдым да. Айтам, кой, хотя бы сыртка чыгып чекчи дейм да. Эмне үчүн андай кылышат? Бул эмне? Сыртка чыккандан чарчайбы? Ушундай кичинекей балдардын ден соолугуна зыян, өзүнүн баласына зыян алып келип атат да ушуларда. Көрүп атасыздарбы? Демек ал биологиялык ата болуп атат да. Демек эркектердин үй бүлөлүк жашоого кошкон негизги салымдарынын төртөөсүн айтат. Бирөөсү балдар үчүн экономикалык жоопкерчилик дейт. Жөн эле баланы төрөтүп койбостон, демек ошол бала муктаж болбой, кемсинбей, анын келечекте ошо эмес болобу, балага англисче nutrition деп коет. Толук тамак, калориялуу тамакты айтып коет да. Кээде баягы эт жебей калса, баланын дагы дене өсүшү жакшы ийгиликтүү болбой калат го, ушуну англисчеси nutrition деп коет. Бардык витаминдердин жетиштүү тамакка балага беришүү да. Эгер ошондой жетпей калса, бала мутант дейби, бою кичине болуп, же болбосо өзгөчө кечирип коесуздар, араңыздарда болуп калышы мүмкүн. Жанагы 90-жылкы төрөлгөн балдар кризис учурунда карап көрсөңүздөр, анан азыр чыгып алып эле кийин 90-жылда бири-бириңиздерди карабаңыздар. Ошол балдардын бою бир аз кичирээк башкаларга караганда. Бул мен өзүмчө мындай салыштырып карайм да. Себеби ал балдарда күнөө эмес, ошол жылдар оор жылдар болгон. Дефицит жылдар болгон да. Бул деген. Анан экинчиси балдар менен камкор мамилени куруу. Ошолорго карап көргүлөчү, келгенде бизде кыргыздарда негизинен жакшы аталар бар, анан жакшы ата боло электер да бар да. Жакшы аталар баласы суроо берсе жооп берет. Бир нерсе бала түшүнбөйт да, бир нерсени билгиси келет. Суроо берсе маек куруп, жакшына кылып айтып берет.
Бирок кээ бир аталар өздөрү чарчап келдим дейт дагы. Баласы суроо берсе, сразу жаап коет да. Токтот. Суроо бербе, башыңды оорутпа. Бар апаңан сура деп коет. Бул дагы туура эмес экен. Мен Канадада ушундай машинада эмес, мен баратып, көчөдө баратып, велосипедде бараткан бир ошол канадалык кишини көрдүм. Баласы дагы велосипедде жанаша баратышат. Баратып, баласы бир нерселерди сурап баратат, дарактарды, ошол өсүмдүктөрдүн өсүшүн, атасы сонун кылып, жакшына кылып түшүндүрүп, экөө маек куруп кетти да. Мен суктандым баягыларга. Мен ушундай болууга аракет кылам, кээде болбой калат, балдарыма шанс түзүп берүүгө. Демек, өзүбүздүн балдарыбыз бир нерсени сураса, ошого ачууланбастан, ызырынбастан биз жооп берүүгө кудуретибиз жетеби? Анан мындай терпение өзүбүз жетеби ошого мынтип түшүндүрүп койгонго. Бирок дайым эле болбой калат экен да ошо. Мүмкүн болсо ошо балдарга мен камкор мамиледе турсак, макулдашып, 3-нү карагыла. Макулдашып бала болууну пландаштыруу. Бул дагы family planning деп коет, Атайын Пакистанда family planning деген долбоорду ишке киргизишке аракет кылды, бирок кээде бизде ар кандай түшүнүктөр бар, каада салт бар, диндик түшүнүктөр бар. Планды эмне кыласың? Ар бир бала өзүнүн эмеси рызкысы менен төрөлөт. Бала боло берсин деп да кээде эме кылып коюшат да. Жок, даярбыз ошого. Азыркы же бир аз ар кандай эмеси бар. 1-2 жылдан кийин бала болобуз деп туруп, мынтип муназа менен балалуу болуш керек экен да. Ошо бул дагы бул керектүү нерсе экен да. Ушуну жаштарыбызга айтып коюшубуз керек экен да. Себеби бул өтө маанилүү нерсе. Ошол көп балалуу болуп, анан баары биресин эме Кудайым өзүнүн рызкысы менен берет деген, биз өзүбүз дагы аракет кылышыбыз керек экен. Ошо балага действительно булга муктаж кийин бул бала кыйналып калбайбы деп. Буга чейин карап көргүлө. Эркектер менен аялдар бири-бирине мындай өнөктөш, партнер, же болбосо мындай бири-бирине мындай урмат сыйлаган, башкаларга үй бүлө боло турган аял менен эркек болсо дейт да. Анан керек болсо, азыр Кыргызстанда да боло баштады. Араңарда аракет кылып көргүлөчү, мен колуман келе эле кали бер. Келинчегиңер төрөп атканда, төрөт үйүнө кошо киргиле деген азыр сунуштар пайда болду. Барбы бирөө жаным кирген бараңарда? Кире элекпи? Эмне үчүн кириш керек? Баягы төрөт учурунда кириш керек экен да, эркектер. Ошонун кыйынчылыгы бала кантип төрөлөт? Себеби ушундай кыйынчылык менен төрөп атат аял кишичи. Демек, перзенттин дүйнөгө келиши эле ушундай аябай биз үчүн сырттан сүйүнүп, кыйкырып, уулду болдум деп байрамдайбыз. Ал жакшы. Бирок ошол учурда барып жанында туруп, анда башкача көз карашта болуп калат экенсиң. Демек, перзенттин төрөлүшү ушундай болот экен деп. Аялга болгон мамиле дагы. Ушундай эгер өзүңүздөр чечсеңиздер, эгер баягы азыр ошо төрөт үйүндө медайымдар уруксат берет. Киресиңби? Жанында турасыңбы? Карап турасыңбы деп туруп. Келинчегиңер менен сүйлөшүп көргүлөчү. Мындай кийинки эмебизде, перзентибизде мен дагы бир катышып көрөйүнчү жан деп көргүл. Эгер болсо колдон келсе айтып, кийинкиде айтып бересиздер, кандай болот экен. Карагылачы, ата менен кыздын ортосундагы өзгөчө мамиле да. Эми балага да өтө мындай, бала менин келечектеги мындай атадан кала турган бизден эми тукум улантуучу балабыз болот да. Бирок кызыбызга дагы ушундай аяр мамилебиз жөнүндө атайын өзгөчө мындай ошол жөнүндө бир аз сөз кылайын. Кыздар эмне үчүн аталар ушунчалык кызын дагы жакшы көрөбү? Анан бир нерсени айтып өтөйүн ушуга чейин. Индияны көп мисал кылам. Пакистандагы көбүнчө Индия. Эгер Индияда эркек кишинин жоксу үй бүлөнүн кыздары көп болсо, акчасы аз болсо, ошол үй бүлөгө жаман кыйын да. Эмне себептен? Ким айтат? Индиядагылар эмне үчүн кыз бала болсо, кыз балалуу болсо, сразу пешенеси тырышып, настроение болуп, уул балалуу болушту каалашат Индияда көбүнчө. Себеби аялдар күйөө чыгып атканда акча төлөп беришет. Өтө көп акча. Аны даури деп коет. Акча эмес, алтын көтөрүп барат. Ошондуктан кинолорунда көрөбүз. Кыздар көп болгондор кыздарын турмушка бере албай эле кыйналып жүрө берет да. Бул Кыялбек агай, Талант Маматов экөө жазган эң мыкты ата. Буну дагы мен окуп аябай жакшы эме атам. Ушудан дагы өзүм дагы мыкты ата болушка аракет кылып атам. Кээде болуп атат, кээде колуман келбей калып атат, бирок аракет кылып атам. Ушул агайдын бир мындай жазган 2-3 жерин айтып көргөзөйүн. Бирөөсү айтат, ушул жери мага аябай таасир берди да. Караңыздарчы, балдар бизнесмен, депутат, генерал, башчы, же сейрек кездешкен гений атага эмес, үй бүлөнүн башчысы, үйдүн куту, жана жөн гана катардагы атага муктаж. Атага муктаж. Сен эме Нобелдин сыйрыгы болсоң өзүңө ал. Бирок балаңа жөн эле ата керек экен. Мен жылда мисалы үчүн Казакстанда мыкты мугалим деп медалдарды утуп атканым ал баары бир.
Бирок өзүм жакшы ата болуп атамбы, болбой атамбы. Бул ушул негизи ошолорго балаларга таасир этчү экен. Айрым аталар балдар менен тил табышта кыйналып калышат дейт да. Анан аларга сөз уктура албагандан булам алар менен дос болгонго да аракет кылышат дейт кыялабай. Кийин өзүңүз да комментарий берип коесуз ушулар жөнүндө. Бакын. Так, анда үйүңүздү, жубайыңызды жана балдарыңызды унутуп кое турган даражада иштер менен ата болбоңуз. Баары бир эң негизги мындай адам кайсыл ушунда бактылуу болот. Мейли жумушта жүрө берип, ушунта кыйратып коюп анан үйдө келгенде жакшы англисче сөз бар, quality time деген. Үйүңүздөгү балдар менен өзүңүздүн жубайыңыз менен бактылуу мүнөттөрдү өткөзө албасаңыз, анда мындай өкүнүчтүү убакыт деген кетип калат экен да. Ошого канчалык кыйын иштесеңиз дагы белгилүү, хотя бы кел ушу суббота тоого чыгабыз деппи өзүңүздөр ушундай жакшы мүнөттөрдү жаратууга аракет кылыңыздар деген жыйынтык чыгарганда ушу кыялагайдын сөзүнөн чыгат. Балаңыз сөз укпас, тартипсиз, тарбиясыз болуп бала болуп чыга келсе, күнү түнү иштеп тапкан миллиондогон акчаларыңыздын эмне пайдасы бар? Бул дагы жакшы суроо коюлганда, буну ойлото турган суроо. Атасы менен байланышы начар бала жашоодо өзүнүн ордун табууга кыйналып калат да. Ол дагы өзүнүн мындай себеби атасы дагы мүмкүнчүлүк берген жок. Анан дагы кээде ата эне дагы баягы тарбиялаганда биз тыюу менен, көзөмөл менен тыюу менен дагы тарбиялаган туура эмес деп айтат да, изилдөөлөрдө деле. Эмнеге? Биз көбүнчө аталар өзүбүз эле чечим чыгарып, энелер дагы бала үчүн чечим чыгара берсек, бала көз каранды болуп калат экен да. Өзгөчө кыргыз ата үй бүлөлөрдө көбүрөөк. Канадада 18 жашка чыккан бала же кыз үйүнөн чыгып башка жашайт экен. Үйрөнөт экен өз алдынчылыкка. Биз болсок 30га чыксак, 40га чыксак, 50ге чыксак деле ата энебизден сурайбыз, эмне кылайын? Машина алайынбы же үй алайынбы деп туруп. Эмнеге? Дайыма бизге бирөө чечим чыгарып үйрөтүп койгон да. Ошого балдар кээде балдарыңар балдарга кичине өздөрү дагы бир эч болбосо ушу мектеп иштеринде өздөрү чечим чыгарганга үйрөтүшүбүз керек экен да. Баарын эле балдарга өзүбүздө чечим чыгара бербестен. Пусть алар өздөрү дагы бир выбирать, так мындай тандоо укугуна үйрөнүш керек экен да. Атасы жана кыз бала дегенге менен аягында токтотом мен ушу да булар жөнүндө кичине сүйлөп өтөйүн. Атасы жана кыз бала. Эми бала албетте баланы эшитип жүрүп, шакирт кылып бир нерселерди үйрөтөбүз. Илгертен баштап аңга чыкса, кошо чыгып алып бир нерсени үйрөткөн ата. Бирок кыз балага дагы кээде убактыбызды аябайлы кыз баладан. Ушул жөнүндө мен сөз кылайын алдыда. Өзгөчө кыз балдар көбүнчө кыз балдар, биздин кыз балдар сырткы дүйнөнү атасынын көз карашы менен да таанып калат экен да. Кыз балдар, мисалы үчүн эркек балага караганда атага даже көбүрөөк муктаж дейт. Мен ушуну Кыялагайдын китебинен да окудум окшойт да. Атага жакын болбогон кыздар буну билбейм. Кыялагай жазыптыр, бирок өзүңүздө да байкап көрүңүздөрчү. Мындай талдап көрүңүздөрчү. Атага жакын болбогон кыздар өмүрлүк жак тандоодо көп каталарга жол беришет дейт да. Анткени кыздар атасына карап кандай мамиле курууну, себеби силерди көрүп атат да, жубайыңарга мамиле кылганды. Аны кыздар да көрүп атат да, значит атасын мамиле кылып туруп, демек эркектер ушундай мамиле кылат экен деп туруп, кийин баягы бир өзүнө мындай жолдош издегенде дагы атасынан көргөн нерселерди табууга аракет кылат экен да. Антейин дегеним, балким мыйзам ченемдүү да болушу мүмкүн. Атасына окшоп кеткен касиети бар жигитти тандап калышы мүмкүн экен да келечекте. Себеби идеал тутуп калат да. Атам ушундай кыла беле? Мен дагы жигит, менин күйөөм ушундай болсун деп туруп ушундай. Кыялбек ушундай жагдайлар көп эле болсо керек, менимче. Анан кийин эле карасаңар, күйөө бала менен ата бир нерсеси окшоп кетет да, карасаңар, совпадение деп. Азыр көрсө совпадение эле эмес экен. Атасына окшоштук таппай жүрө берет да. Жүрө берет да? Жүрө берет. Анан атасы өтө жакшы болсо идеал болуп калып эле ушинтип кыйналып калат экен да. Анан кээ бирлер ошол атасын баягы кол көтөрсө үйдө апасына. Значит, ошондой болбосун деп туруп эме кылып калат. Болбосун деп дагы. Демек, атам ушундай кол көтөрөт эле, эми кол көтөрбөгөн нормальный жигитти табам деп калат кандай жактар бар экен. Абдан жакшы. Бул албетте бала кандай үй бүлөдө бактылуу болот? Гармониялык, Гармония дегенде бири-бирин түшүнгөн. Мен дагы келечек, мен өзүм дагы сунуш кылып айтат элем. Аял киши менен эркек киши, жубайлар албетте дайым эле биз идеалдуу, эч ким үй бүлө жок идеалдуу, кээде түшүнбөстүк болуп калат, кээде мындай бир нерседен мындай аз-маз түшүнбөстүк болуп мындай каяша айтышып калат. Ошону сунуш кылат элем. Урматтуу жаштар, эгер түшүнбөстүк болсочу, менин оюмча эң туура болот
балдарды tutaganda. Же болбосо сыртка чыгып, башка жерде балдардын көзүнчө эмес да. Балдар ошого күбө болуштун кажети жок. Аял киши менен эркек кишинин ортосундагы түшүнбөстүк, баягы жагдай, катуу айтышуу балдарга аябай травма кылат да. Ошону мүмкүн болсо качыктырбай эле койсок, мүмкүн болсо. Анан ошондой гармониялык үй бүлөдө өскөн бала ар тараптан өнүгөт да. Анан өздөрүнүн ата-энесиндей бактылуу болууга аракет кылат. Акырында айтарым, урматтуу жаштар, эң жакшы эстегилечи, балаңардын туулган күнү. Же болсо бир жаңы жылбы, 1-июнбу. Эң жакшы белегиңер эмне? Айтпачы, идеалдуу белек эмне балага? Ошодон ырахат аласыздар, эң жакшы белектен. Балаңарды сүйүндүрүп, кубантып. Кимдин азыр берген белегиңер же келечекте бере турган белегиңер эмне? Балага болгон эң жакшы белек. Ошол менен бир жерге барып чогуу ойноп келген эмеспи? Менин көз карашымда. Менимче ушул. Кээде аталар өтө кымбат баалуу велосипед, ойной турган ар кандай компьютер бир нерсе алып беребиз, ал балага керек. Сүйүнөт 1 күн, 2 күн, 3 күн. Бирок ошол кымбат баалуу белекке караганда бир жака путешествие кеткен кандай жакшы дейт да, чогуу барып атасың, элес калып атат. Мисалы үчүн кооз жерге бар, Кыргызстан ичиндеги жерлерге чогуу барганың, ошо балага абдан эсте каларлык таасир калып, көз илмемдер калат дагы. Кийин дагы, ата билесиңби? Кичинемде мени мына жерге алып барганда аябай сонун болгон деп туруп, ошо балага аябай сонун белек болот экен. Албетте, бул аны акча менен дайыма кыла албайбыз. Ошол акча эле кетет, мисалы үчүн. Эки жакка барган, бул кайрадан жакшыраак белек болот экен себеби бала дагы ар тараптан өсүп атат. Эмесе жигиттер, менимче ушул аягы болду го. Ушундай көз илмемдер, жакшы мындай эсте каларлык, балдарыбыз чоңое берсин. Алар дагы жакшы, бактылуу болуп чоңойсун. Кийинсин дагы акылдысы ошой. Ушул маек куруп булардын чоңойгонуна ушул оору сыркоо Кыргызстандан алыс кетсин, дүйнө жүзүнөн алыс кетсин. Анан биздин балдарыбыз дагы мындай азыркыдай эле ушу маска менен эмес, келечекте кадимкидей эле жүрө турган заман ошолор дагы көрсүн. Алардын келечеги кең болсун. Анын үчүн ушу биз колдон келген аталык өзүбүздүн немебизди, вазифаларыбызды колдон келсе аткаралы, мыкты ата болууга аракет кылалы. Албетте кээде болбой калат, бирок аракет кыла берели. Себеби жакшы ата болуу аста-аста, жаман ата болуу бир пасда деп ушул сөзүмдү бүтүрүп коеюн. Чоң рахмат, суроолор бар?